Урматтуу достор, саламатсыңарбы? Бүгүн Бишкек башкы архитектура жер мунапысы боюнча жанагы бизге келип, кечке очередке туруп, мындай эртең менен баштап очередке туруп, өздөрүн списоктон карап, издеп ошолор бир топ убакытты көп алып атат. Анан биз дагы кечке карап, бул маселени кантип чечебиз деп, биз азыр бир мондай жолдор менен бир кичине сервисти кичине жакшырталы деп аракет кылып атабыз. Биринчи варианттарыбыз негизи бул мындан дагы кардарлардын, биздин жарандардын теги мунапыс боюнча түшкөн арыздарын боюнча келип кечке бияктан бирдиктүү терезеден очеред кылып, мени карап бергилечи, мени таап бергилечи, мен бар бекенби бул списокто детирбей, биз азыр мондай бир жакшы бир иш жасап чыктык. Ошону сиздерге бир өзүм түшүндүрүп берейин дедим да. Бишкек башкы архитектура келгенде Идин окно деген жерибиз бар. Биякка келип, эшик даже бек болуп турган күндө дагы, дем алыш күн болобу, бек болобу, любой кечиндеби, таң аткандабы келип, любой момент келесиңер. QR кодду басасыз. Бул Бишкек QR кодун баскандан кийин Бишкек архитектуранын мондай сайты чыгат. Сайты чыкканда бизден өзүбүздө жасалып аткан биз жумуштардын баары чыгат. Ошондо боякта посмотреть список деп турат. Для поиска заявителя нажмите посмотреть список деп биз түшүндүрүп атабыз. Далее нажмите там комбинацию, если компьютерден карайсыңарбы, анан мынтип карагандан кийин список чыгат. Список чыгат. Мындай списокты өзүңүздүн аты жөнүңүздү канчачы мынакей 69-конуш 1-көчөсү үй деп карайсыңар. Монтеп издеп чыгасыңар да. Баарын тең өзүңөр катталган күнүнөн баштап дареги, аты жөнү, фамилиясы баары тең ушуну келип, бул список боюнча өзүңөр монтеп биякта көп ар күнгөр өзүңүз списоктон таап алып анан келсеңиздер болот да. Биякка келип, кечке очередке туруп, бир күн кечке убактыңарды кетирбей эле, любой убакта келип, күнү түнү болобу, суббота, воскресенье болобу, келип өзүңөрдүн списокто тактап алгыла да. Эгер списокто жок болсо, кандайдыр бир себептен списокто жок болсо, андай болсо, өзүңөрдүн тиешелүү райондордун бизди комиссияны түзүп аткан ДЖС деген департамент бар, индивидуальный жилищница, и акимиятыбыз бар. Ошактан барып списогуңуздарды ошактан дагы тактасаңыздар болот. Бизге бүгүнкү күндө ушул берилген списоктор менен жумуштарды алып барабыз. Ошондуктан бияка келип, мындай көп убактыңызды коротпой суранабыз, ушул список менен өзүңөрдү мындай тактасаңар болот да. Бул любой нерсе менен эле QR кодду эме менен эле тактап койсоңор болот. Телефонуңуз менен деле алып, телефонуңузду алып туруп, мында көчүрмөдө. Мында алып туруп кирип кетесиңер, мынакей телефонуңар менен деле. Мынакей кирип, Бишкек архитектура. Мынакей сааттан бери көрсөтүп турат, мынакей 14:48 12 секунд деп посмотреть список деп турат. Телефондон дагы монтеп списогуңарды көрүп, издеп таап алсаңыздар болот да. Мунун баарын тең ушу урматтуу биздин достор, кардарлар, сиздерден суранам. Негизи көп маселенин баары ушундан жаралып атат. Келсек очеред, карабайт, көңүл бурулбайт, тиги болбойт деп, ушунун баары тең ушундай атат. Келип эле списокты сурайт да. Анан списокты биздикилер карап берет. Бар экенсиз, жок экенсиз деп ушинтпей эле өзүңөр сразу дайындалып эле келсеңиздер болот. Биз башкы архитектура азыр цифровизация боюнча дагы жакшы программаларды жазып атабыз. Ушул шаардагы ушул биздин ушул жасап аткан сервистерди, жасап аткан өзүбүздүн жумуштарды максималдуу жеңилдетип, максималдуу жөнөкөйдөй болуп, мындай элдерге мындай көп күттүрбөгөндөй мындай шарттарды жасап атабыз да. Алда дагы көп иштер бар. Буюрса анын баарын тең мен жеке шаардын башкы архитектору мен силерге маалымат берип турам.
Бүгүнкү күндөгү маалымат ушундай мынакей келип, эч кандай маселе жок. Өзүңөрдөн списогуңарды тактап алсаңар болот. Рахмат силерге.